Мигранттарга байланыштуу кабарлардан бүгүн ушул багытта иммигранттардын Кыргызстандын экономикасына кошкон салымы деген аталган баяндама жарыяланды. Иш-чараны мамлекеттик миграция кызматы, эл аралык эмгек уюму жана Европа комиссиясы биргеликте уюштурган. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктарда келген акча 1 миллиард 740 миллион долларды түздү. Бул көрсөткүч былтыркыдан 300 миллион долларга көп. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90%га жакыны Орусиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон каражат Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 30%-на барабар экендигин билдирген. Мындан башка өлкөдөн келген иммигранттардын дагы салымы чоң. Болжол менен конок жумушчулардын 80%-ы Кытайдын жарандары түзөт. Бул өлкөдө иштөөгө уруксат алуу боюнча өткөн жылы 9,5 миң адамды кабыл алды. Ошол эле кезде Туркия, Түштүк Корея, Америка жарандары ар кандай тармакта эмгектенип келишет. Мигранттардын жагдайлары тууралуу кепте миграция кызматынын басма сөз өкүлү Айсылуу Исабек кызы менен уланткан турабыз. Айсылайым, кош келипсиз. Мына дегенде кепте Казакстандагы кыргыз жарандарына байланыштуу маселени баштайлы. Тышкы иштер министрлигинде да козголду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине октябрь айында берген маалыматына караганда 242 кыргызстандык мигрант өлкөдөн чыгарылган. Айтсаңыз, мына ушул мигранттар күч менен депортация болушту беле? Рахмат сурооңузга. Казакстан Республикасында азыркы күндө 35 миңге жакын жаран эмгектенет. Көбүнчө бул Таразда, Алматыда, Карагандада көбүнчө кыргыздар эмгектенишет. Көбүнчө тармактарды айта кетсек, тейлөө тармагы жана соода сатык, көбүнчө соода сатык базарларда эмгектенишет. Бул эми 242 жаран боюнча биздин кызматкерлер, миграция кызматынын кызматкерлери сентябрь айынан ноябрь айына чейин 3 жолу барып келишти. Алматыга барып өздөрү ошо жарандар менен жолугуп, ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жана ал акыбалдарын билип келишти да. Ал эми 242 жаран боюнча бул эми албетте жанагы биздин өлкөнүн ичинде дагы нелегал деген неме болуп турат, мезгил менен операция деп коюшат. Ошол өлкөнүн ичиндеги мыйзамсыз жүргөн жарандардын тизмегин түзүү же аларга каршы бир чара көрүү боюнча көрүү операциясы болуп саналат. Ошондуктан ошол биздин жарандар, депортацияланган жарандар ошол операциянын негизинде чыгарылган. Бирок эми мындай бир пландуу эле мамлекет ичинде пландуу эле өткөрүлгөн рейдтин негизинде чыгарылган. Бирок ошо биздин жарандар дайыма каттоо мөөнөтүн өткөрбөй, эмгек келишимин түзүп, ар дайым мыйзамды сактап жүрсө эле эч кандай маселе жаралбайт. Ушул 2017 жылдын 10 айында Евразия экономика биримдигине мүчө өлкөлөргө өзгөчө Орусияга кагылган кыргызстандыктар көбөйгөнү айтылып жатат. Кара тизмедеги кыргыз жарандардын саны өткөн жылдын ноябрында 118 миң болсо, быйылкы жылдын ноябрында 83 миңге азайыптыр. Бул ЕАЭП аймагында жүрүү жана ишке орношуу кыйла жеңилдеп калганын көрсөтүп жатабы же кандай? Албетте ал ЕАЭП алкагында берилген жеңилдиктердин натыйжалары деп айта кетсек болот. Анан бул эл арасында кара тизме деп коюлат. Бирок Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган жарандардын тизмеси түзүлүп жатканда 1,5 жылга, 3 жылга жана 5 жылдык мөөнөт болуп бөлүнгөн. Жана бул ошол мыйзам бузуунун орлугуна жараша болот да. 1,5 жыл, мисалы үчүн 2017 жылы 3 жылдык мөөнөттөрү аяктаган 47 миң жаран бар болчу. Ошолор чыкты жана арыз менен кайрылган жарандар чыгып, ошонун негизинде бүгүн аябай көпкө 88 миң жаранга кыскарды да. Ошол эле учурда казак базарларында соода кылган кыргызстандыктар иш солгундап, текшерүү күчөтүлгөнүн айтышкан эле. Алардын ал акыбалы кандай экен, кабар алдыңыздарбы? Албетте, мен жогоруда айтып кеткендей 3 жолу барып, биз өздөрү менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана ал акыбалдар менен таанышып келдик. Ал жакта мындай ар бир мамлекет өзүнүн экономикасын, эмгек базарын жана коопсуздугун коргоо үчүн ар кандай чараларды көрөт, ар кандай мындай бир
олуттуу бир иш-чараларды өткөрөт да. Ошонун негизинде мисалы үчүн бир Кыргызстандын ичинде деле андай иш-чаралар өтүп турат. Ошонун негизинде эле пландуу эле текшерүүлөр жүрөт жана жүрө бермекчи мындан ары да. Мен жарандарга дайыр жолу кайрылып кетмекчимин. Мыйзамдарды сактап, эмгек келишимин түзүп, каттоо мөөнөтүн өткөрбөсөңүздөр. Биримдикке мүчө болгонго чейин жумушка орношуу тууралуу уруксат кагаз, патент, анан дагы башка кагаздарда талап кылынган. Азыр булар жоюлган. Буга кошумча кыргыз мигранттарына социалдык жардам берүү, эрмек өргүү шарттары каралат экен. Бул иш жүзүндө кандай ишке ашып жатат азыр? Социалдык камсыздандыруу боюнча эми азыр пенсиялык төлөм боюнча маселе чечилип аяна жетейин деп калды. Анан жанагындай медициналык камсыздандыруу 2017-жылдын 1-январынан милдеттүү түрдө болуп киргизилип, бүт Россия Федерациясына кирген жарандар медициналык камсыздандыруусу болуусу керек да. Бул биздин жарандарга гана өздөрүнө гана жеңил болот, анткени жашоодо ар кандай кырдаалдар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан медициналык кароодон, медициналык жардамга муктаж болуп калганда, ошо медициналык камсыздандыруу маселеси оң жагына чечилген. Бирок ошо жарандар, биздин жарандар жакшы түшүнүш керек да. Социалдык камсыздандыруу, эмгек келишими, жүрүү тартибин сактоо бул жөнөкөй эле эрежелер жана ошонун негизинде өздөрүнө мындай туруктуулукту, тынчтыкты жана кийинки келечегине өнүгүүнү камсыз кыла алат да. Ооба Айсулуу, буга чейин миграция кызматы тарабынан жумушка орноштуруу жагы колго алынган эле. Жыл башынан бери канча жарандарга жардам бере алдыңыздар? Анан кандай жумуштарды таап алдыңыздар? Рахмат. Ооба, миграциялык кызматтын астында маалыматтык консультативдик борбор бар. Ал борбор легалдуу түрдө контракт менен 5 мамлекетке ишке орноштурат. Булар Турция, Бириккен Араб Эмираттары, Түштүк Корея, Россия Федерациясы жана Казакстан республикалары. Бул жактарда көбүнчө Турцияга студенттер барышат. Тейлөө тармагына жазында, жайында иштегенге, сезондук иш алып барганга бул тейлөө тармагы көбүнчө гостиницаларда иштешет. Россия Федерациясында деле көбүнчө тейлөө тармагы жана курулуш тармагына биздин жарандар иштешет, эмгектенишет. Кореяда деле биздин жарандар заводдордо өзүнүн квалификациясына жараша эмгектенишет, өнөр жайда иштешет. Ошо көбүнчө тейлөө тармагына багытталганда, быйылкы жылдын 1-ноябрына жеке жумушка орноштуруу агенттиктери менен иш алып барабыз. Биз ошолор аркылуу кетиребиз жарандарды. Ошолор менен бирге аракеттенип, азыркы күндө 2289 жаран жумушка орноштурулду. Мына дагы бир суроо. Мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү жакында эле парламентте сүйлөгөн сөзүндө Кыргыз өкмөтү мигранттардын укугун коргоо үчүн келерки жылга 27 миллион сом бөлүп жатканын айтты. Сиз кандай дейсиз? Мына мигранттардын укугун коргоого бул жетиштүүбү? Буга чейин биз мисалы үчүн мамлекеттик миграция кызматы бюджеттик камсыздоодо болуп эле, бирок болгон күчүбүздү жумшап, укуктарын коргогонго, жардам бергенге бүт күчүбүздү жумшап иш алып барып келгенбиз. Бирок ошого салыштырмалуу атайын статья менен бөлүнүп жаткан каражат менин оюмча аябай жакшы бир жышаанды билгизет. Анткени деген бул жакта Россия Федерациясында көбүнчө юридикалык жардамга муктаж жарандарыбыз көп. Ошондуктан биз жерлерде, Россиянын көп аймактарында биздин жарандар отурукташкан жерлерге юристтер менен камсыз кылууга аракет кылабыз. Жана ал каражат менин оюмча мурункуга салыштырмалуу аябай жакшы жыйынтык деп ойлойм. Айсулуу, маегиңизге рахмат. Миграция кызматынын басма сөз өкүлү Айсулуу Исабек кызы мигранттарга байланыштуу бир катар суроолорубузга жооп берди. Сиздерге ийгилик.